Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Биз бүгүн алифбе сабагынан сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү жагымдуу маанайда мен силерге баарыңарга бактылуу балалык каалайм. Биздин кадимки алтын эрежебиз балдар. Биринчи, бири-бирин сыйлоо. Экинчи, бирөөнүн оюн уга билүү. Үчүнчү, убакытты туура пайдалануу жана сабакка активдүү катышуу балдар. Балдар, айткылачы, биз өткөнкү сабакта кайсы тема менен тааныштык элек? Ооба, албетте биз сак күчүк чыгармасы менен таанышканбыз. Жана биз ал чыгармадан сак күчүк менен баатыр күчүктүн адамдарга көрсөткөн жардамы жөнүндө түшүнүп, жаныбарларды коргоого, сүйүүгө үйрөндүк балдар. Анда эмесе, бүгүнкү өтүлө турган жаңы темабыз коён менен кирпи жомогу балдар. Бүгүнкү сабактын максаты: биринчи, окуучулар жомок менен таанышышат, талкууга активдүү катышышат. Экинчи, окуучулардын кабыл алуусун, ой жүгүртүүсүн калыптандырышат. Үчүнчү, ата мекенди, жаратылышты, жаныбарларды сүйүүгө тарбияланышат. Кана балдар, жомоктун алдында мен силерден сурап алайынчы, коён деген эмне, кирпи деген эмне? Булар силерге таанышпы? Азаматтар, албетте, коён буту секирип чуркоого ыңгайлуу, кулагы узун, куйругу кыска, жүнү жумшак, алаң көз, коркок, чөп жана жашылча менен тамактанган жаныбар. Ал эми кирпи тегерек көз, узун тумшук, жалпак мурун, жонунда учтуу тикенектери бар, курт кумурскалар менен тамактануучу талаа жаныбары. Түшүндүкпү балдар? Демек биз коён менен кирпинин айырмасын билип алдык. Азаматтар, эми баарыбыз кунт коюп жомокту угалык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү тааныша турган жомогубуз коён менен кирпи. Бир күнү коён менен кирпи жолугуп, коён кирпиден минтип сурады. Сенин кийгениң кандай тон? Ылгый эле тикенек. Өзүңдүн түрүң да суук экен. Бутуң кыска, тумшугуң узун, кулагың кичине, катуу жүгүрө албайсың. Анда кирпи: сенин айткандарың туура коён. Бирок менин кийген тонум эң сонун. Бул тон мени ит менен карышкырдан сактайт. Кымтынып кийип алсам, мага эч ким тие албайт. Сен өзүң сулуу болгонуң менен меникиндей тикенектүү тонуң жок. Үстүңдөгү териң жука. Душмандан сактанууга сенин ак тонуң жарамдуубу? Ырас сеники, досум. Менин тонум жука. Ит менен карышкырдын тиштери батып кетет. Бирок менин кулагым узун, алыстан угам. Өтө күлүкмүн. Мен чуркаганда ит да, карышкыр да жетпей калат, деди коён. Кана балдар, жомок жактыбы силерге? Баарыңарга түшүнүктүүбү? Анда эмесе силерге суроо: коён менен кирпи эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Кана балдар, жообуңар даярбы? Демек, коён менен кирпи бири-биринин сырткы өңү, келбети, кыймыл-аракеттери жана душмандан кантип сактанаары жөнүндө сүйлөшүштү, балдар. Жакшы, балдар, эми кийинки суроо. Коён душманынан кантип сактанат, балдар? Кана ушуну тапкылачы. Туп-туура, балдар. Коён дабышты алыстан угуп, тез чуркап, качып кутулат экен, балдар. Кийинки суроо. Кирпи душмандан кантип сактанат? Ойлонобуз, балдар. Жакшы, балдар, демек кирпи душманды сезгенде топ-тоголок тикенектүү шаарга айланып,
тикенектүү тонуна жашынып калат экен. Балдар, биз ушинтип кызыктуу жомок менен тааныштык. Эми ушул жомоктун ичиндеги бизге киргизишкен жаңы сөздөр менен таанышалык. Ылгый. Ылгый бул жалаң, бирдей дегенди түшүндүрөт. Тон. Тон бул териден тигилген сырт кийим, балдар. Түрүң. Түрүң деп биз өң келбетти, сырткы көрүнүштү айтабыз. Ушул жаңы сөздөрдү дептерге көчүрүп алабыз. Анда эмесе балдар, биз бүгүнкү жомокту угуу менен коен менен кирпи жөнүндө жакындан тааныштык. Жаныбарлардын өзгөчөлүктөрүн билдик жана жомокту өз алдынча окуп, түшүнүүгө үйрөндүк. Бул жомок силерге абдан жакты деген ишеничтемин. Эми тапшырма балдар. Биринчи, жомокту шаар жана көркөм окуйбуз. Экинчи, жомокту өз сөзүңөр менен айтып бересиңер. Үчүнчү, жаныбарларга мүнөздөмө түзөбүз. Коен жана кирпи деп. Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Сак саламатта, ден соолукта болгула.